Тугандар, биздин программа боюнча, Эреже Плюс программасы боюнча көпчүлүгү баягы видеолорду жүктөп койсок жаңыдан тартылып атат деп ойлоп атат окшойт. Булар тугандар мурдагы видеолор. Бул программа 2017-жылдан бери эле эфирге чыгып келет. Эми популярный болуп атат, жаңы мыйзам чыгып аткан үчүн. Биз жүктөп аткан видеолор мурда эле тартылган. Анан ушул моменттерден пайдаланып баягы ал убакта чындыгында жол эрежеси боюнча мынчалык эч ким кызыгып окуган эмес. Ошондуктан айдоочулардын деңгээли ошондой болгон. Азыр айдоочулардын деңгээли бир кыйла жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ушул моменттерден пайдаланып, ар кандай терс комментарийлерди, жаман комментарийлерди жаза бербегиле. Улутка бөлүп комментарий жазбагыла тугандар. Сизди дагы, бизди дагы көзөмөлдөп турган орган бар. Улутка бөлгөн боюнча өтө строгий мыйзамдар бар тугандар. Ошондуктан кичине ойлонгула, акыл эсти жыйгыла, антип үйдө отуруп эле кыйын болом дебегиле тугандар. Табып алып атат. Менмин деген Америкадагылар кармалып атат. Ошон үчүн кичине ойлонуп тугандар, бири-бирибизди жакшы түшүнүп, колдойлу, жакшы иш кылып атабы колдойлу. Нааразы болсоң комментарий жаз, нааразымын деп. Сөгүнүштүн кереги жок. Сөгүнсөң эле кыйын болуп калбайсың. Сөгүнсөң эле маселең чечилип калбайт. Эми ачыгы да мындай күйүккөндөн айтып атам, мага ушундай комментарий жазыптыр да, мен вообще улутка бөлгөнгө каршымын тугандар. Силерге дагы сунуштайм, андай бич жаман комментарий жазбагыла тугандар антип. Биз го мисалы комментарийни өчүрүп тазалайбыз, эми бирок көп болуп кеткенде көрбөй калган учурлар болот. Бирок ошо жазган комментариңерге мыйзам чегинде жооп бересиңер. Мисалы бирөө үстүңөрдөн арыз жазып койгон болсо, силердин профилиңерден таба албайт деп ойлойсуңар. Профилден жөн эле таап алат. Жаныңарда жүргөн эле адамдар өздөрү эле табып берип коет. Ошон үчүн мындай тынч эле жашайлы, жакшынакай жашоону жашап атабыз. Кыргызстан дагы Кудайга шүгүр азыр тынчылык заманда жашап атабыз. Дүйнө жүзү тынч эмес болуп атат. Шүгүр кылайлы, ошол тынч эмес мусулман мамлекеттерге колдон келишинче дуа кылайлы. Колубуздан келген жардам ошол болуп атат. Ошондуктан тугандар, бири-бирибизди туура түшүнүп, колдоп, жакшынакай иштейли, жакшынакай жашайлы. Бул мыйзам күчүнө кирсе дагы, күчүнө кирбесе дагы, ар бир айдоочу биз өз жол эрежесин билишибиз керек да. Ошондуктан тугандар, колдон келишинче жакшылык иште жарышайлы. Ассаламу алейкум.